Саламатсыздарбы жалпы телекөрүүчүлөр, кутмандуу кечиңиздер менен 2 күндүк эс алуудан кийин жай мезгилинин алгачкы дүйшөмбүсүндө сонун шоу программасы кайрадан түз эфирде старт алды. Ал эми алдыда жагымдуу маек, жагымдуу эфир тартуулоо үчүн сиздердин кызматыңыздарда адаттагыдай Арген жана Мерим болот. Арабаңыздар, ардактуу телекөрүүчүлөр, бардыңыздар бүгүнкү күндө жумабыздын башында кайрадан жылы эфир аркылуу сиздерди көрүп турганыбызга абдан кубанычтабыз. Кесиптешибиз айткандай жуманын башында сиздер менен бүгүнкү күндө эң мыкты маектерди куралы деп турган учурубуз. Бүгүн студиябызга да өзгөчө кызыктуу инсандар келген, коноктор келген, бирок аны биз ажыратпайбыз, эң кызыктуу, мен да күткөн, баарыбыз күткөн коноктор. Бизден өткөрүп жүрбөңүздөр, туп-туура 60 мүнөт ойбой биз менен болуңуздар дейм. Айтып атпайсызбы, конокторду менен азыр тааныштырбайбыз деп. Тааныштырар алдында бизде салтка айланган клип жаңырат. Ал эми ошол клипке чейин кесиптеш мен сизден бир суроо бергим келип атат сизге. Кандай суроо? Мурунку жумада 3 күн 3 эфирге чыккан жоксуз. Эмне болду? Каяка жоголуп жүрдүңүз? Сиз негизги эчтеп шакырып күндөрү мага суроолоруңуз аябай көбөйүп баратат да. Берип алайын деп атам. Ооба, 3 күнгө катар мен эфирге чыккан жокмун. Менин себептерим бар. Бир аз сырт болуп калдык. Жүрөк оорусу пайда боло баштады окшойт, бир аз деп ойлоп атам. Бир аз сүй тематикасында да болуп атат деп айтсам адашпайт болушум керек. Жүрөгүңүз оорудубу? Буруп атат, ооба. Жүрөктө ооруп атат. Мындайча орусча айтканда давление болуп атам дейм. Ошо азыр жакшы бардык сонун катарыбызды толуктап келип турабыз. Жакшы. Ким айыктырды болду экен? Эми ким айыктырган мен тагырааган айтпай эле коеюн кесиптеш. Бирок бар. Эфирге чыккан айтып коеюн аны. Анда азыр айтып атпайм, биздин азыр сонун шоу программасынын толкунунда видеоклип кошулат деп. Анда сиздин урматыңызга дал ушул сизди дарылаган кыз тууралуу жаңырсын. Нурлан Насиптин аткаруусунда Дары кыз. Чыга көрөлү достор анда. Нурлан Насиптин аткаруусундагы мына ушундай Дары кыз аттуу клип жаңырды. Кандай кесиптеш жакты сизге? Сон ордуман тура кеттим, клипте көрдүңүз, ордунан тура кетти го көргөндө. Мен туруп кетейин дедим, бирок каяка туруштуумду билбей калдым окшойт мен. Сизге турганга баягы азыр турбашыңыз керек тескерисинче. Рахмат. Сонун клип болду. Чын деле кесиптеш биз эфирибизди алдыгара уланталы. Жогоруда айттык элекке, сонун коноктор келди, баарыбыз күткөн коноктор келди. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бардыгыңыздардын эсиңиздерге сала кетели. Кыргызстаныбызда жакында 2 жүрөк биригет. Кыргызстаныбызда дагы бир үй бүлө пайда болот. Кыргызстаныбызда дагы бир үлгүлүү үй бүлө пайда болот. Ал кимдер десеңиздер, а дегенде биринчилерден болуп, экранга көңүлүңүздөрдү, назарыңыздарды бурсаңыздар. Чыга көрөлү видеону. Ами биз го дейм. Браво! Кол чабуулар болсун. Азам. Браво! Эң сонун кол чабууларды. Кол чабуулар жаңырсын. Мына телекөрүүчүлөр, жалпыңыздар көргөндөй, бүгүн студиябыздын жаркыраган жылдыздуу коноктору Чыңгыз Максутов жана Айдина Турдалиева. Дагы бир кол чабып коелучу өзүңүзгө келиңиздер. Кош келиңиздер. Көргөнүңүзгө кубанычтабыз. Жылдыздай болуп жанып биригип калдыңыздар. Бул эң эле Кыргызстанда бир күтүлгүс жаңылыктардын бири болду окшойт, Азыр Кыргызстандын ичинде бир дүң жаңылыктар мындай. Мен үчүн билбейм, эмне күтүлгүс болду. Сиз кандай мындай реакция болду сизге? Ооба, бизге эле эмес, жалпы телекөрүүчүлөр чынында бул эки коногубуздун комментарийлерине дагы көз чоптурсак, баары эле таң калып атат туурабы? Анан мурда сиздерди өзүнчө көрүп жүргөн болсок, бүгүн чогуу көрүп турганыбызга чындап кубанычтабыз. Кандай келип алдыңыздар? Маанайыңыздар кандай? Саламатсыздарбы биринчиден? Жакшы келип алдык. Чакырып көңүл бурганыңыздарга рахмат. Ошол. Сиз кандай келип алдыңыз? Сиз беле келип. Чоң эле келип. Тамашалаштырабыз биз ушундай. Жакшы. Бүгүнкү күндө чындыгында жакшы эфир болот деп ишенебиз. Болушунча сиздерди ачканга аракет кылабыз, сиздерди ачылганга аракет кылыңыздар, жакшы маек кылыңыздар, Анан ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү келген конокту дагы көрүп алдыңыздар. Кызыктуу суроолоруңуздар, жакшы сөздөрүңүздөр болсо, биздин төмөндөгү номерларга чалсаңыздар болот. 39 21 83 39 20 64 кыска номерларына чалыңыздар. Азыркы учурда биздин линиялар бош турат, ардактуу телекөрүүчүлөр. Ооба, туура айтасыз. Анан азыр видеону көрүп алдык. Мына ушул күн тууралуу сөздү баштайлычы. Чыңгыз мырза, ушул күнгө канча убакыт даярдандыңыз? Ошол күндөгү сиздин сезимдериңиз, баягы бул адамдын жашоосунда бир жолу кайталангыс сезимдер болот да, ошол тууралуу айтып берсеңиз. Сезимдердин баарын видеодон эле байкасаңыз, бир чоң жеңишке жеткендей эле күлдүк өтөп болот. Бул күнгө 30 жыл дайынданганмын десең. Төрөлгөндөн бери. Негизи
3 ай дайындандым. Экөөбүз 5 айдай сүйлөштүк. 3 ай кайсыл күнү кандай кылсам экен деп ойлонуп жүрдүм. Өзүнө бир эки намек салып көрдүм, кандайды каалайсың, эмнени каалайсың депчи. Анан ошол ар нерсени ойлоп жүрүп, анан бир күн жүрөгүмөн чечим чыгат экен. Давай уже эртең кылалы депчи. Анан ошодон улам болуп кетти. Демек 5 ай сүйлөшсөңүз, Айдин айымга 2 айдын ичинде көзүңүз жеткен турбайбы? Менин болочоктогу жубайым ушул кыз окшойт деп. Негизинен биринчи көргөндө эле көзүм жеткен. Аябай тарбиялуу кыз, жакшы кыз, көңүлчү кыз, ишенсе болот. Анын эң негизгиси аябай сулуу кыз. Эң эле ушул жактан да бир кошумча суроого кетели Чыңгыз мырза. Баягы адамды сезгенде жүрөгү менен сезет деп коет го, ушул адам сеники экен деп. Сиз ошону биринчи көргөндө эле сезип койгонсуз. Биринчи көргөндө эле жаккан мага. Себеп дегенде 2021-жылдан бери бул кызга подписанмын. Инстаграм аркылуу. Ооба, Инстаграмдан. Да, Инстаграм аркылуу подписанмын. Видеолорун көрүп турам. Жакшы вайындары тартат, жакшы нерселери тартат. Ошолорду көрүп жүрүп эле өзүмө роднойлор көрүп алыпмын да. Анан экөөбүз сүйлөшүп баштагандан кийин биринчи көргөндө экөөбүз Кутмандын тоюнда көрдүк. Актер Кутман таанысаңыздар керек. Ошонун тоюнда көрүп жактырып калгам. Анан ошодон улам чуркадым айынан, артынан. Канча чуркадыңыз? Аябай көп чуркадым, чын айтсамчы. Канча 1 айда чуркадым окшойт. Андан көп чуркадым. 1 айга жеткен жок. Чуркадым. 1 айга жетпеди окшойт. Да, примерно ошондой. Чуркадым дегенде ошондо кандай чуркадыңыз? Түшүндүрүп бериңизчи Чыңгыз мырза. Мындай экен да. Кыздын артынан чуркады дегенде бир нерсе жакпай калат, туруп чалбай калат, жазбай калат. Эмнеге андай депчи. Ар кандай ойлор келе берет экен. Жакпай калдым деппи? Жакпай калдым, эмнем жакпай атат, кантип жүрсөм болот депчи. Же өзү айтып койсо болобу деп. Ошентип кичине таарыныштар болуп жүрдү 2-3 күн, бир жумага созулуп кетти, бир жумага кайра подход кылып бүлпүл жиберип коем, кайра жазам мындай. Эркек балада мындай неме болот го, гордость деген болот го, чалбайм депчи. Бир неделяга жакындап баштаганда эмне кылсам деп ал жака бул жака басып эшикке чыгасың, эч жерге батпайсың, анан алып гордостьти жакка коюп туруп. Сүйлөгөндө бул жерге ыйлан келип. Ала, тезим. Бир нерсе деп сөз баштап кетсе экен деп күтөсүң да. Анан эмне кандайсың анан десе, бул дагы акырын бул жактын көңүлү бар да, акырын. Ошол сиз айтып атпайсызбы, таарыныштар болду, анан кээде жазбай, чалбай, ошонун себептерин, жоопторун Айдин айымдан сурайлычы. Эмне болду эле? Эмнеге мынча чуркаттыңыз? Эмне болду деп ошондо калчы баарыбыз. Мен эмнеге чалып жазышым керек? Башында, ладно, башында Океана Кутмандын свадьбасынан кийин, тоюнан кийин бул мага чалган. Алып сүйлөшкөм, анан как байкемдей катары көрчүмүн да. Оюмда да жок болчу, мындай сүйлөшүп кетебиз го депчи. Мындай кандайсыз деп, мындай сиз деп сүйлөчүмүн башында. Байкемдей катары көрчүмүн, анан мындай мен жаман оюмдар жок болсун, чалбай коюп, жазбай коючу. Жазса жооп берип койчумун, жалса алып сүйлөп койчумун, а бул башкача ойлочу экен. Башкача ойлочу экен. Бул жакшы сүйлөп койсо эле. Байкедей болчу да. Жакшы сүйлөп койсо элечи, значит мага көңүлү бар экен деп ойлоп жүрөмүн. Жеттим деп ойлоп. Көрсө бул мындай сыйлачу экен эле да. Анан бир күн келип айтты, давай мен сен деп эле сүйлөчү мага мындай. Эмнеге дейт. Ушундай деп мындай. Өзү эле байкап баштады. Анан ошондо кичине эмет баштадым да. Байкап баштады. Эмет баштады ошо депчи, никто. Демек сенге өткөндөн кийин жакындаган турбайсыздар. Ооба, анан мындай кичине урушуп кеткенде сиз деп калат. Анан бирisi байкап каласың, эмне сиз деп атасың депчи. Неге? Жок, до этого уже биринчи баштаганда айтчы. Анан Чыңгыз мырза айтып атпайбы, 2 айдын биринчи көргөндө эле көзүм жеткен депчи, жактыргам деп. Сизде качан баягы ишенүү, сезим пайда болду? Көзүңүз жетип, менин жолдошум ушул деген мисалы. Биз жарым жылдай сүйлөшкөнбүз. Бир 3-4 айдан кийин го дейм. 3-4 айдан кийин уже башында байкемдей көрчүмүн, андан кийин сүйлөшүп баштаганда уже башкача көрүп баштадым. Анан 3 ай өткөндөн кийин эле уже болочок күйөөм болот деп ойлой берчүмүн да. Будущее деп представлять этип, если экөөбүз үйлөнсөк мондай болот депчи. Анан акырындан сурап баштагам, будущее аялыңыз кандай болсун? Кайра сиз чуркай баштадыңыз. Видео тартса каршы болбойсузбу, если тиктокер болсочу деп. Азыр анан мен колду сурагандан кийин күндө элестетсеңиз керек, менин күйөө мындай кылабыз, тигиндей кылабыз, ачык айтканда эми. Күндө. Жакшы. Эң негизгиси көп нерсени айтып неме болуп турат. Мындай болсоңуз, тигиндей болсоңуз жакшы болот, мындай болсоң, тигиндей болсоң жакшы болот депчи. Ачык сүйлөшөбүз да. Ачык сүйлөшөбүз, ошонусу жагат да. Негизи Негизи ошол жакшы болот эми. Анан өзү
Эмнеге мындай кылып айтат, тигиндей болсо жакшы болот деп өзүнүн ойлоп эле мындай кыйналып жүрө бергенден көрө мындай ачыгын айтса, мен дагы ошол лучший тарапка оңдошко аракет кылам. Жаман привычкаларды таштаганга аракет кылам. То же самое мен бул жакка дагы айтып турам. Кандай кылсак болот, эмне кылсак болот депчи. Мисалы өзгөрүүлөр болду. Мисалы сиз айтып атпайсызбы, өзгөргөнгө аракет кылам, жаман привычкаларымды таштап атам деп, анан мурда кандай элеңиз, анан Айдин айым менен сүйлөшкөндөн кийин кандай сапаттарыңыз өзгөрдү мисалы? Билбейм, көп эле сапатым өзгөрдү го дейм. Ошо көп эле сапаттардын бир эң алгачкы 2-3-өсүн айта кетиңизчи. Шашуу эле жүрөт элем, мен негизи шашкакмын да. Шашуу эле, анан ошону мындай шашпай калдым, акыркы спокойно болупчу. Ошону өзгөрттүм. Андан кийин кайсы сапатты өзгөрттүм? Тилим чыгара берем менчи. Интернет болсочу. Ошону өзгөрттүм. Чыгарбай алдыңыз. Ооба. Жок, анчам жок чыгып кетти. Анда биздин баягы маегибиз жагымдууланууда, бирок бизде азыр кезекте клип бар, андан кийин уланталы. Биздин катарга Арслан Садыбакасов кошулат, девочка из ТикТока. Девочка из ТикТока. Урматтуу телекөрүүчүлөр, дал ушундай мыкты клиптин артында биздин мыкты маегибиз уланмакчы. Биздин катарыбызды жаңыдан толуктуп аткандарга кош келиңиздер дейли. Биз эфирибизди улантып берели акырынан, Ооба. Анан биз азыр сиздердин сүйүү темаңыздардан бир аз алыстап, TikTok жаатына жакындагыбыз келип турат. Бул суроонун баары сизге тийишелүү болот го дейм азыр, Айдин айымды көргөндө баардык көрөрмандар TikTokто элестетип болуш керек. Ооба, деги эле мен сизди жаңыдан байкап баштаганы бул кайсы убакыт экенин билбейт экем, точносын. Анан сиздин харизмаларыңыз өзгөчө да, баардыгы эле айтып атыш керек бул сизди. Эми бул лицевой чертыңыз, бетиңиздеги харизмаларыңыз өтө күчтүү да. Бул атайын көнүгүүлөр барбы жасаган сизди, даярдыктар көп жүрөбү? Табияттан берилген. Мен TikTok тартканыма 2021ден баштап тартып баштагам. 2021-жылы кызыл спортивка менен эркектин ролун аткарып, анан мен биздин үй бүлөбүздө актер, актриса эч ким жок. Анан мен билбейм кандай эле, мен билбейм, вроде мен башында тартып атканда ойлочумун, эми элим баары эле ушундай билет го депчи. Это все умеют деп. Анан харизма деп бир видео тарткандан кийин эле мен звукка жакшы попадать эткенде, ошондо жакшы кетти го деп ойлодум, видеочу мындай окшоштура алдым, окшойт. Чыңгызда ошол спортивка менен көрүп ошону жактырып баштагам. Ошол образыңыз менен жакшы көргөн турбайбы, Чыңгыз мырза? Жок. Ошондо көрүп баштаган. Да, ошодон көрүп баштагам, харизмасы жаккан. Анан жана келин болуп алып ойногон немелер көп, вайндарчы. Ошолор жаккан. Келин болуп мындай көрүнүш сонун экен депчи. Татынакай эми жолуктаган жарашат экен депчи. Анан ошол негизи ошол болгон. Причина бирден бир причина. Бул баягы 2021-жылы сиз катталуу болуп жүргөн кезде көрө элек мезгилде, көрө элек мезгилде. Көргөндө Кутман тоюнда экөөбүз бир столго отуруп калыппыз, Кудайдан болуп. Анан жаныма отурган, отуруп эле аябай татынакай кыз келип эле отурду, экөөбүз таанышпыз да. Анан туруп учураштым да, анан отурганда эмне дешим билбедим да, карадым да. Аябай татынакайсың го десем. Рахмат деп бирнерсе дедим да, тиги жакта подружкасына карап отуруп алдым. Анан учпай ошойдон калып кетти бачы. Анан алып туруп чай ичип, анан отуруп эмне кылышымды билбей. Короче, ошондон кийин башталды да. Тамсага бийледик, там тигиндей мындай болуп. Тарыхтын баары ошондо башталган турбайбы? Жакшы. Анан ошол жана сиз айтып атпайсызбы, кызыл спортивка менен деп, эң мага эсимде калган, көңүлүмө жаккан TikTokтордун арасынан ошол машинанын ичине тартылган видеоңуз. TikTok аябай жаккан да. Эң жакшы популярдалган биринчи TikTok кайсыл болду эле? Просмотрлардан. Азыркы учурга чейинби? Азыркы учурга эң биринчилерин. Арген менен тарткан видео болчу. Андай Сигманы эме тарткам, 38 миллион просмотр болгон да. 38 миллион TikTokто. Да, TikTok. Бул аябай эле чоң рекорд болуш керек бизде. Биздин Кыргызстан боюнча биринчи. Мне кажется, да. Биринчи деп айтсак болот. Аргенден кийин. Эйсон, Чыңгыз мырза, сиз TikTokко кандайсыз? Өзүңүз тартасызбы? Мени негизи досторум Данияр Эрматовдор айтып берчү. Сен ырдабасаң, же бийлебесең, той ушундай блогер болбойсуң, балдар жүрбөйбү, там TikTok тарт дегендей мындай депчи. Анан негизи мен ал жактан душам тарткан эмес, эч учурдачы тартканы, ошондой бир нерсе видеолорду тартканы. Билбейм, өзүм жумушум менен алек болуп жүрүп жүрчүмүн, бирок кызыкчумун, бирок тартпачы да. Азыр? Азыр недавно тарттык. Канча 1 миллион просмотр болуп калыптыр. Да. 1 миллион просмотр болду. Киргизгенде 2 күндө эле 1 миллион болуп калыптыр. Бул жакты күчтүү турбайбы? Анан кызыгуулар пайда болду болуш керек.
Пока что тартсак эмне болот деген. пока что билбейм. Алдыда көрсөтөт го. Айдын айым үйрөтөт а? TikTok боюнча. Үйрөтөт. Булар башкача тартпайбы? Биз TikTok тартчу болуп эле тарсак, булар башкача тартат экен. Биз зубун запись Кандай кылып экен? алып, башка телефон менен кармап, мындай кылып анан биз алып алып эле жүрөбүз го, окшоп турупчу. Системасы башкача экен. Олтуруп монтажга коет. 5 минутта. Жакшы. Бул учурда биз кыскача бир оюнга киргизип берсек анда. Азыркы күндө 5 айдын ичинде бири-бириңиздерди канчалык деңгээлде таанып, билип калдыңыздар болду экен. Ушуга тест жүргүзүп көрсөк, алгачкысы ким көбүрөөк сүйөт? Бири-бириңиздерди колуңуздар менен көрсөтөсүздөр? Биз суроо бергенде. көзүн ача алып эле. Ооба. Ким кызганчак? Ким камкор? Камкор. Ким популярдуу? Ким ыйлак? Ким сулуу? Ким көп акча табат? Десең, мен Ким көп тамак жейт? көстөн эле жейбиз. Ким жалкоо? Билбейсиз. Кимдин TikTok'то катталуучусу көп? Албетте. Анда токтолуп өтсөк, ким көбүрөөк сүйөт дегенде Айдын айым Чыңгыз мырзаны көрсөттүңүз го. Сизчи? Мен деле жаш көрөм, бирок көбүрөөк Көбүрөөк. жаш көрөм, да. Билинип турат да, мен сүйгөнүм. Ким жалкоо дегенде билбейм дедиз го? Мен деле Мен жалкоо жалкоо эмесмин. экен билет, просто көрсөткүзгөн. Сен жалкоо эмессиң. Сен аял көп иштейт. Тынбай эле Көп иштейм, кечке иштеп жүрөт да, Да. чарчабайт. Анан кызганчактык боюнча сүйлөшөлүчү, жогоруда дары кыз клипе кетип атканда да Айдын айым ким менен тартылдың деп айтып калбадыңызбы анан? Ооба. Ушундан баштайлычы, мындай кабаккаш бүркөлгөн сыяктуу болуп, телевизор жакта карагысы келбей мынтип отурдуңуз го. Мага суроо кимге? Экөөңүздөр. Экөөңүзгө тең. Кызганчак боюнча мен аябай эле кызгана бербейм. А так мындай моменти келгенде кызганам аябайчы. Кандай моментте келди? Эми түн жарымда личный бирөө чалып калса, там тигиндей бирөө менен жакшы сүйлөшүп калса, а так Андай болгон эмес. Да, андай болгон эмес. Анан өзүнүн жумушунда балдар менен видеого тартып, там өзүм инилерим менен элечи чогуу видео Ошол таштап учурда коллаборация кызганасызбы? кылып. Жок, кызганбайм, ага ачык көңүл бурбайм. Жүрө берет. Мен свободно эле карайм бул нерсегечи. Потому что ишенем да. Ишенич тактайт да. Кызганычтан дагы ишеничти биринчи орунга коет депайсызбы? Өзүнүн совестине коюп коем. Айдын айым. Сизчи? Мен кызганбайм деле, бирок мен кызганам, бирок көрсөтпөйм да. Анан иногда тамашалашып коем. Бул ким депчи, неме тартылып атасың деп. Ким бул клиптеги кыз деп. А так мындай көп деле кызганбайм. Кызганыч демек сизде көбүрөөк экен да. Да, мен эми эркек болгондон кийин Сөзсүз түрдө болуш керек бул нерсе. болуш керек. Макул, анан менде бир суроо пайда болот. Чыңгыз мырза, сиз баягы көптөгөн клиптерин башка ролдорунда көркүн ачып жүрөсүз, көптөгөн кинолордо катышып жүрөсүз. Анан кайсы бир эфирде айтканыңыз бар экен, кино жааттарын ушул токтотом деген сөздөрүңүздөр да бар экен, Жакында же башка жакты тандап атасыз, башка сферага кетип атасызбы? Негизи кино жаатында эле иштейм. Дистрибьютор катарачы. Анан тартылган маселесине келсек, билбейм, мен пока что тартылган желание деле жок. Анан ойлонуп элекмин ал жөнүндөчү. Ал жөнүндө ойлонуп элексиз. Ошол нерсеге түрткөн эмне болот? Тартылганга ичиңизде мындай көңүл жок болуп атса, сүйүү келип, күйүү келип. Негизи могу актерлорго караганда, могу кино тарткандар, ошо ортомчулар көп акча иштейт да. Анан кеп акча деле эмес. Негедир жана айтып кетпедим, вайн тартып, там тигиндей мындайларга мен көңүлүм тарта бербейт. Ошондой эле көз карашта карап атам киного тартылганычы. А так жакшы проекттер болуп калса билбейм. Ойлонуп көрөсүз. Ойлонуп көрөм. Ойлонуп көрүп тартыласыз, Анан ойлойм, азыр мен максатым семьямды жакшы обеспечить этип, жакшы карашым керек. Ошол келечекте ийгиликтерге жетиш керек. Эми киного тартылып эмес, популярный болуп эмес. Үй шартында, каражат жагынан. Ошого басым кыласыз, Анан көп клип деп жогоруда айтып калбадыкпы? Азыркы учурда эсептеп көрсөңүз, канча клипке тартылдыңыз? Билбейм, көп кой. Көп болуп кетти, Көп болуп кетти. Мындайча айтып бизде. Бир 20 клип, 25 клип барбы? Билбейм точно. Бизде неме Эрин Сыдыков күчтүү клипмейкер бар го. Ооба. Чыңгыз, сен оюн болуп кеттиң дей берет да. Оюн болуп кеттиң, эмнеге? Ар бир клипке тартып берчү депчи. Токтотуп турчу дейт.
Ана клип жөнүндө сөз кылып калбадыкпы? Келиңиздер, Эрлан Эндашевдин экөөңүздөр жогоруда клипке жаткан айтып калбадыңыздарбы? Биз дагы чогуу клипке түшкөнбүз депчи. Ошол клип тууралуу сүйлөшөлүчү. Ал убакта сиздер сүйлөшүп жүрчүсүздөр. Сунуш кандай чыгып түштү? Экөөбүз сүйлөшүп жүрчүк. Ошол учурда бир себептен себеп болуп кичине таарынышып жүргөнбүз. Анан кандай подходду кылышты билбейм да. Как раз Ерлан байке менен иштешип жүргөм. Анан клибин тартыш керек болуп калды. Как менеджер катары иштешип жүргөм. Анан кайсыл кызды тартабыз, кандай болуп ушундай сунуштар келип калды. Анан мен айдинан эле Сунуштап көрдүңүз. Сунуштап туруп алдым да, ушул эле кыз тартылсын, харизмасы жакшы ушул депчи. Еще мен тартылам деп алгам. Алар билбейт да, эч ким айтпай жүргөнбүз. Анан макул деп тартылып калдык. Макул деди. Мен чалып туруп айттым, клипке тартыласыңбы депчи. Эмне деп подход кылышты билбей, неден сөздү башташты билбей, анан чалып ошентип айтсам макул деди. Анан экөөбүз тартылып калдык. Ошондон кийин кайра жакшы болуп кетти да. Бизде Кыргызстанда мындай го, клипке чогуу тартылса эле баягы бул экөө пара экен, сүйлөшөт окшойт деп. Ушул клиптен кийин сиздерде ошентип ойлогондор болду же дагы деле эч ким ойлобоптурбу көрсө? Ойлогондор болду. Вообще ойлогондор деле болуптур негизичи. Экөөбүз мен предложение кылганда деле эч ким ишенбеди. Азыр ушу предложение менен көп хайп камап атышпайбы? Ошодон улам элдин публичный адамдарга ишеничи качыптыр да. Колун сураса, бул пранк депчи, өздөрүн хайп кылып атат депчи. Жада калса мен өзүм жакын досторум деле ишенген жок. Андан кийин экөөбүз чогуу жүрүп, чогуу видеолор чыгарып баштагандан кийин анан элдер ишенип баштады да. Анын үстүнө ошол сиз сунуш киргизген күнү Айдинайым өзү дагы Instagram баракчасына пранк деп да чыгарып койбодубу? Анан ошодон да балким элдердин ою пранк бекен же чындык бекен деп экиге кетти болуш керек деп ойлоп атам. Да, ошентип да кетти. Бирок артынан эле киргизип койду. Тамаша пранк депчи. Элдер ошондой вопростор көп жазып жүрдү да. Бул пранк деп эч ким ишенбейчи. Анан ошолорго улам жазып койду окшойт. Тамашалаш. Жакшы. Азыркы суроону мен Айдинага бергим келип атат, Чыңгыз мырзага берерден мурда. Мындай карасам, экран артында карай турган болсок, соц тармактардан карасак, мындай ачык мүнөзгө көрүнөсүз ар дайым. Ар дайым эле ушундайсызбы же оор басырык турусузбу? Мен Чыңгыз байкени көптөн бери тааныйм. Оор басырыкты бир калыпта жүрөт. Же ушундай эфирлерге келгенде токтолуп каласызбы? Мен өзүм кандай десем? Кандай сүрөттөп бере аласыз? Мен өзүм ролго бат кирем, ролдон бат чыгам, ушундай эмем бар. Например, сиз айтып атпайсызбы, аябай шустрый эме болуп жүрөсүз депчи? Ошол мааниде. Эми ТикТокто элдердин мындай күлкүсүн алгым келип, элдерге жакын келип, эметпей өзүм үчүн тартам да. Өзүм үчүн өзүмө жакшы ошону тартам, анан элдерге менин харизмам жагат экен. Ошо элдин артынан мен көтөрүлдүм. Вот мен подписчиктериме чоң рахмат. Мен всегда колдоп турушат да, лайк коюп, комментарий жазып, ой, красотка да. Анан эме болуп кетишкен, мен акыркы учурда свадебный платья менен бир досум менен бир ырда эме тартып койгон. Ошону көрүп, Казакстан көбүнчө көргөн. Казакстан көрүп, бул казактын кызы деп анан Кыргызстан эмелер чыгып, бул кыргыздын кызы деп Талаш тартыш болуп кетти. Ошо атап мен, например, допустим, көчөдө жүргөндө ушундай эле, бияктан Чыңгызга сурап берип турайын. Азыр жок, азыр ушул учурдан пайдаланып бир образга кирип көрбөйсүзбү? Мен кире албайм. Кирип көргүзчү, азыр баары күтүп атса керек. Мен жанакы образды сурагым келди, Чыңгыз мырза айтпадыбы, жолук салынган, алгачкы жолу сезим пайда болгон образды азыр турап берсеңиз. Эми ал ушул эле образды эле тарткан. Мен аякта мен комнатама эч ким киргизбейм. Мен билишет, мамамдар, ата-энем билет, сиңдилерим билет, когда мен телефонду эмеге лампага койгондо баары чыгып кетет. Анан кирбейт, кирип атканда тыкылдатып киришет. Киргенде унчукпай мынтип отуруп калам да, анан кирип бирдемкесин алып кеткенден кийин анан кайра тартып таштайм. Биз ошондо азыр лампа алып келип беришибиз керекпи? Жок. Лампа алып келем, Лампа чоң лампа кирип тура алганда. Келсем, учурдан пайдаланып, жакшы бир образга кирип, жакшы көздөр менен калтып кетели. Балким жанагы Аман менен тартканыңызды турап бересиз. Анан мен звукту коймойнча билбейм. Жакшы бир көрүңүз, мындай звугу жок эле бир байкап көрүңүзчү. Аракет кылып, шыктанып. Спортивканы турап береби же? Келиңиз, спортивканы турап бериңиз. Что эмне болду, брат? Ушинтип эфирге кирип калдым го анан, Чакырып калышты эфирге. Да, уш мен спортивкам ала келбей. Сиздин атыңыз ким дедиңиз? Мерим. Мерим. Канчанчы болосуз? 2001. Сиз? Арген. Арген.
жакшынака экенсиз. Сиз чыкпайт кандай жакшынака экен эле. Бассаң эле. Жакшы. Саған эле. Сонун болот турбу аракет кылсаңыз? Эми кинолорго тартылып атканда мындай көп башында аябай уялгам. Өкүл атага тартылып атканда мындай башында эми камералар турса, элдин баары карап турса мындай уялып, анан режиссер айткан, уялба. Представь, что эч ким жок депчи. Ладно деп анан жемет баштап тартып баштап ошол ойдон бир кадр беле кеткен баары деп. Анан сиздер азыр экөөңүздөр тең чыгармачыл инсандарсыздар да, анан азыркыдай учурлар болуп калабы бири-бириңиздерди ушундай тамашалап, мисалы Айдина айым ушул образга кирип сиз тамашаласа, сиз балким ошентип азыркыдай. Бул мындай отдельно жүргөндө аябай күлдүрүп, маанайын көтөрүп, көңүлүн карап жүрөт. Ошонусу жакшы да, машинада отурганда мындай давай мен сени тура берейинчи деп, прям мен өзүмдөй тура берип коет да. Түнүш турушум машинага рульде отурган, телефон менен сүйлөшкөнүм, тигиндей мындай полный тура берип, өзүм бул жакта жарылып жатып калам. Азыр сурабайлы анда. Чыңгыз мырзанын бир учурун карап бересизби? Көрүп көрбөйлү эле, окшоштугун. Ошол машинадагы балким бир учурун сүйлөшкөнүн карап бересиз. Тура ойлоп албайм. Гез мындай. Эч ким жок деп ойлойбуз. Кызык болуп кетти бул жагы. Эми мен когда рульде отурганда мынтип отурат. Эми рульде кармапмын. Ничего, мне жеңгеле жан. Эми көрбөйлү, эми уста барбайлы, устадан биринки жебеле. Чалчын чалат. Алло да. Жана Пат слышит ана бет. Слышит бүткөндөн койтуп бат. Ничего, жан устага кеттикпи? Ул аябай мындай бат-бат сүйлөйт, анан бат-бат кыймылдайт да, бирден сүйлөп атканда эле. Бирден сүйлөп мен түшүнбөй калмам. Анан кайра кайтып аласың деген, анан кайра кайтып алайт да. Деп бат-бат кыймылдап, анан бат-бат жүрөт. Азыр эле кичине мындай спокойно. Жайдып коесуз, азыр токтоп калдым. Ал бат-бат кыймылдаган себеби көрсө мындай жүрөгүңдө мындай тынчтык жок экен да. Значит, ушул адам мага керек болуптур да. Бул адам керек болгондон уже баары мындай ровный болуп калды, жакшы баары. Бат кыймылдагым деле болду, спокойно мындай акырын сүйлөп калдым ужечи. Жакшы. Маекти биз токтоткубуз келбей атат, бирок бир клип көрүп келсек кандай дейсиз? Жогоруда биз кызганыч тууралуу сөз кылбадык го. Анан ойлойм, баягы ар бир мамиледе, ар бир үй бүлөдө кызганычтуу болуш керек. Кызганычтын аркасында чоң сүйүү болот деп. Анда эмесе биздин катарыбызга Аваз Акимов жана Айдана Дека кошулат. Кызганамын. Чоо көрөлү. Эстрадабыздын кош жылдыздарынын аткаруусундагы мына ушундай кызганамын чыгармасы жаңырып өттү. Дал ушул клиптин баш каармандары болгон Кутман менен Океананын свадьбасында алгачкы жолу бири-бирине сезимдери ойгонгон Чыңгыз мырза жана ошондой эле Айдина айым бизде конокто. Ал эми азыр болсо бизде кезекте дагы бир оюн бар. Кызыктуу менен баштайлы. Барыңыздар эле билсеңиздер керек, карабаңыз. Крокодил деген оюнду. Биз Чыңгыз мырзадан баштасак, орун алмаша алсаңыздар. Айдина айым, сиз болсо биз жакты карабайсыз, бул жакты эле карайсыз. Сиз Чыңгыз мырзаны карайсыз. Артыңызды карабаңыз. Биз сизге сөздөрдү көрсөтөбүз. Сиз көрсөтүп бересиз, сүйлөбөйсүз. Көрсөтпөйсүз, сүйлөбөйсүз. Кол менен көрсөтөм. Кол менен көрсөтөбүз, түшүндүрүп беребиз, только сүйлөбөйсүз. Бир гана сүйлөбөйсүң. Баштадык? Телефон? ТикТок? Жакшы. Телефон? Отношения? Телефон? Чехол? Алло? Сүйлөбөңүз. Алма? Apple? Жакшы. Эми. Үй, семья. Үй бүлө. Үй бүлө. Семья? Үй бүлө? Да. Ким? Сиз мага ким болосуз деп. Аял, жена. Келин. Келин. Макул. Кеңсе? Акыркысы экен. Концерт? Үрчү? Сүйүү. Круг? Не. Брак. Шаштыралы? Брак. Кыргызча эмне брактын? Свадьба. 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 Алда свадьба болсо. Орун алмалыш. Орун алмаша алат. Эми Айдина айым көрсөтүп бересиз. Карабаңыз Чыңгыз мырза. Көрүнөт. Тамада. Мен актербу.
Ассалаумалейкум. Ладно, поехали. Нурлан Насип. Нурлан Насип, Насип, мақұл. Я не знаю. Вообще. Кеңсе? Деньги, ақша. Баракелді, ең соның. Съем. Сен менің жанымсың ба? Сен менің аялымсың? Ошол сөз. Сөз беру. Съем. Білмеймін, короче. Сен айттың. Не деп кайрыласыз? Жаным деп. Соңғы сөз бізде. Өкөз 2 жаш. Свадьба. Үй. Соны шол. Қол. Букет. Тикток. Экөөңүздөр. Соңғысы екеуіңіздер екенсіздер. Прямой эфир. Камера. Камерага экөөңүздөр качан тартылдыңыздар эле? Әрекет қылсаңыз өлетті ба? Клип пе? Да. Браво, Фотолар. Мен бақақта өткенде. Вообще мен ойым башка жака кетип калды окшойт, мне кажется. Анан жогоруда свадьба деген сөз болбойду биздин оюндун арасында. Анан келиңиздер, той тууралуу сүйлөшөлүчү. Той качан болот? Качан коюлду? Даярдыктар кандай Жақын башталдыбы? кел уақыттар болып қалды. Кудай буйруса, 25 июльга ресторанда сүйлөшүп келдик бүгүн эле. Пока что бронь кылдык, эртең окончательно сүйлөшөбүз. Ошол. Демек, чечилип калды. Анан тойго чейин, жана кыз uzatууга чейин сөзсүз түрдө кыздардын ичинде боло турган девичник деген нерсе бар. Девичник, мальчишник дегендер бар ғой. Кандай болотпу? Досторуңуз даярдан баштадыбы? Чыңгыз айткан, если девичник кылсаң кыл депчи. Мен өзүм ойлонуп атам, ошону кылсамбы же кылбай эле койсом депчи. Эми кыз uzatууга подружкаларым болбогум келишет да. Анан лишний расход болобу деп ойлоп атам. Анан мен, если честно, подружкаларым деле аз аябай. Бир 5ке жетет. 5тен көп жок да. Жақындардан, Жакын, аябай жакын подружкаларым. А так башка кыздар менен как знакомый эле сүйлөшөм, мындай прям подружка деп элестетем. Мен подружкаларым аз аябай. Жақсы. Сизде кандай болду экен? Мальчишник деген бар. Мальчишник. Менде болбойт го тең, уже балда досторум баарынын аялдары бар, уже балдары бар, алар семейный, ал мальчишник десе эмне дейт? Кандай мальчишник? Аялдары деле жиберет го. Жакшы. Анан той кайсыл жакта болгон атат? Бишкекте, кудай буйруса. Бишкекте эле болот, Борборузда болот. Мындай секрет болбосо, кишинин саны канчага чейин болот? Көп болуш керек эми, чыгармачылык адам болгондо экөөңүздөрдүкү тааныш билиш көп. Тааныш билиш көп, биринчи Ошто болмой болуп чечилген. Ошто болсо адамдын саны 500дөн ашып кетмек экен. Анан Бишкекте кыла турган болуп чечтик. Анан Бишкекте бир 300дөй эле адам болот экен. 200 адам Ошто калат турбайбы? Ал жакта соседтер бар, туугандар бар, көпчүлүгүн келе албай калат бул жакачы. Айылда жумуштар көп го. Ошол себептерден улам көбү келе албай калат экен да. Сиздер бул жакта да Борбор каласында да той берип же Оштодо той берейин деген ойлор болгон жокпу? Ошто той беребиз, буюрса айылда эле, үйдө. Экөөбүз барганда катма окутмай дегендер бар экен, ошону кылып коебуз үйдө эле. Кыз uzatуу Бишкекте эле болот. Ооба, кыз Бишкекте. Мен өзүм чүйдөн болом. Кандай сезимдер болот? Үйлөнгөндөн кандай болот болду экен? Кандай келин болот болдум экен деген ойлор келип атабы? Эми мен кичи кезимден бери эмес, эми 11 класстан баштап мындай представлять этип баштачумун да, мындай ойлонуп, будущий күйөөм кандай болот. Бирок вообще ойлоп көрбөпмүн. Ушундай болот. Ошол тууралуу сурайынчы. Кыздар өзгөчө кичинекей кезинде кыялданат го. Ушундай ханзада мен жашоомдо болсо экен деген сыяктуу. Чыңгыз мырза, мен ойлогондой болгон жок деп атпайсызбы? Балким сапаттары, кандайдыр бир нерселери? Жок, мен ойлогондой болду. Эмнеси? Именно ошол мен байке деп ойлоп жүргөн Адам болуп калат деп, А так мен кичи кезимде кыялданган, мен түшүнгөн, мага рамкаларды койбогон, мага поддержка бергенде мен да поддержка берем Чыңгызга. Вот ошо эми Чыңгыз мындай да, иштейсиң иште, тартасың тартпайсың тартпай эле кой. Өзүңө жакса болду деп ушундай. Ошонусу мен аябай жаккан, заботливый аябай. Решительный, бирдемкени сразу чечет, анан бир жумушту до конца аткарат да, аягына чейин аткарат бир жумушту. Ошонусу мен жаккан. Келин болуп кичи кезимден бери мындай, эми школдо окуп жүргөндө мындай, мен биринчи жакынкы одноклассницам 9-классында күйөөгө тийген. Ошондо аябай таң калып, эметип анан ошондо ойлонуп баштаган да. Аны көрүп алып,
анан ошондо ойлонуп баштап анан азыркы эмеде кичине коркуп атам. Коркунучтар бар кичине. Жакында сайын коркуп атасыз. негизи андай үйлөнгөндөрдөн сурасак болот экен андайчы. Коркунучтар. Да, тойдун алдында дейт өкүңөр теңер мындай бир кызыктай ойлор келип эле ушундай боло бересиңер дейт. Кээде урушуп кетесиңер дейт. Ошондо ал нерсе Нормалдуу эле көрүнүш. ал нормально, ал баарында эле болгон нерсе дейт, болот дагы дейт. Айдина айым коркунуч эмнеден болуп атат? Жумуштарданбы же балким Жумуштардан деле эмес. Мен үйдөн деле жумуш кылам. Биздин үй бүлөбүздө 4 кыз, 1 бала. Анан мен эң кичүүсүмүн. Анын улу 2 жекем күйөөгө тийген. Анан мен эми үйдө жумуштарды кылам. Апам салат жапканда жардам берчүмүн. Анан биздин семьябызда мындай эме. Апам келгенче үйлөрүмө жыйнап чыгыш керек да. Ошо анан мен ойлойм, Чыңгыздын апасы менен деле табышып кетем го деп. Буюрса. Да, Буюрса. буюрса. Бул Айдинайдын мен биринчи апасын көрүп эле анан өзүнө аябай мен уже ошондо окончательно чечкенмин. Апасын көргөндөн кийин. Мен үйлөнөм деп апасын көрүп кызын ал дейт го. Апасы строго, аябай карайт. Аябай деле строго. Да. Лишний раз эч жака чыгарбайт. Апасынан коркуп турат. Бул деген нерсе жакшы да, ата-энесинен сыйлап коркуп турган нерсечи. Ошонусун баалагам аябайчы. Тарбия көргөн кыз да. Анан өзү жакшы кыз, боорукер кыз, аябай боорукер кыз. Үйүндө эрке кыз. Ошол. Жакшы. Анан менде бир суроо пайда болду азыр. Сиз Айдинанын эжеси менен жездеси менен тааныштыңыз. Колун сураганга чейин тааныш болуп жүргөнсүз. Сиз эң эле биринчилерден болуп көзүрлөрүн кармаган турбайсызбы? Андай болсо болбой калды деген. Башка вариант калбай калды деген. Башка вообще аны учурда аябай чоң жардам болуш керек мындай. Ал жакшы нерсе экен негизичи. Сизге сунуштайм деп коесуңбу? Жакында үйлөнчү жаш жигиттерге айтып элем, сразу семьясы менен таанышкыла, чындыгында сүйсөңөр, семьясын кармасаңар, значит өзү кармалды деген. Сиз ошол нерсени бар жүрөк алып келип турган кармаган турбайсызбы? Негизи андай деле болгон жок, мындай өзү Кудай таалам ушундай деп жазып койгон окшойт бишинебизгечи. Анан ошодон улам мындай болуп кетти. Бир туугандар да аябай жакшы адамдар. Мени сыйлап, мен аларды аябай катуу сыйлап, ушундай жакшы мамиледебиз. Анан Айдина, сизге суроо болсун. Ашканада кандайсыз? Кухняда, тамак жагынан же жолдошуңузду бартер менен эле сушилук менен кусандыңыз космо? Жок, мен тамак жагынан аябай жакшымын. Мен ата-энем айтат, менин чоң апам колу жеңил болчу. Болот го, бирдемке кылып койсо эле мындай даамдуу чыгып, тамак жасаса даамдуу чыгып, же бирдемке тийип койсо мындай жакшы болуп. Жоктон бары кылган? Да, ушундай эме болуп. Мен картошка куруп койсом деле даамдуу чыгат да. Колум жеңил. Үйдөн дагы атам айтат, ушул 4 кызы бар, даже апаңды коштуруп 5 аялдан ошол кызым жакшы жасайт деп. Мындай даамдуу деп. Айдина айымдын колунан чыккан тамак жеп көрдүңүз беле? Кандай сиз айтып бериңизчи? Ачыгын айтсам жеп көргөм. Чын эле даамдуубу? Конечно, даамдуу. Андан кийин вообще эч жака барып жегим келбей калды. Намек кылып атам. Да, тойдон кийин деп калды, тойдон кийин депчи. Бул только начало деп койду. Анан сүйлөшүп жүргөн учурда көп мырзалардан угуп калдым. Сын айткан да, сүйлөшүп жүргөн кызын бир нерсе кылып көрүп, муну кандай кылат болду экен деп. Сиз ошентип сындан өткөрдүңүзбү Айдина айымды? Сындан деле өткөрбөдүм окшойт, потому что сынга жеткирбей эле мени сындырып коет. Сынга жетпей эле уже түшүнүп калаттым да. Сынаганмы? Кантип? Сынаган эмеде биринчи жаңы таанышып менен сүйлөшүп келатканда кечинде жазганда, саат түнкү бир 12-лерде жазып кино барып келбейлүү депчи. Анан мен жок, мен апам урушат. Мен түнчүндө кантип малым, кайсы кино түнчүндө дегенде жиним келип айткам да. Ошентип мен бирдемке деп чыгып да деп ушинтип саат. Мен айткам да иногда можно же ата-энени алдап койсок, жаман жака алдабайбыз деп. Кино барабыз, келебиз, жеткизип коем, нормально десе, нет деп эле ушундай болуп калган. Жаккан приятно болот да. Макул деп койгом. Сынаган турбайсызбы? Жок, сынап турду, анан эжекем айткан. 11:30 болуп калган ошондо. Ошентип анан эжекем менен таанышканда улуу эжекем айтып атпаймынбы, ошентип сынагам депчи. Ошондо сынаган турбайбы? Демек ошол сындан өтүп кеткен турбайсызбы? Сиз өзүңүз сынап көрдүңүзбү? Айымдар сөзсүз түрдө сынайт го мындай. Сынасаң керек, айтып берчи ушул. Мен сынаган деле эмесмин. Чыңгыз мырза өзүңүз байкаган жоксузбу сынаганын? Билбейм, неме мындай. Айымдар байкатпаса сиз сүйгөн мас болуп өтүп кеткен окшойсуз. Ооба, вообще сүйгөн мас болуп, солуп албай койдум. Тойдон кийин өзүмө келет окшойм. Солукпай эле коңуз. Жакшы. Анан мен жогоруда бере турган суроом сизге байланыштуу болсун. Чыгармачылыкка менин билишим боюнча аралашканыңызга бул 2014-2015 аралаш баштадыңыз,
14-төн баштап. 2014 Ага чейин 2012-жылдары мен Россияда жашачумун, ал жакта концерттерди уюштурчумун, ырчылардын. Анан мен өзүм мактап эле койгон, ишке кичине тагарак болчумун. Анан улам Россияда концерттерди уюштуруп жүрүп, биздин Кыргызстанда эстрада жылдыздарын. Кыргызстанга келип, булар менен жакшы связда болуп калып, анан ошодон улам менен аралашып кеткем. Бирөөсүнүн менеджери болуп, анан бирөөсү давай биздин клипке тартыла кой деп атып эле ошондой болуп эле таанышып болуп кеткен. Мындай продюсер болууга мындай умтулган жоксузбу? Жок, продюсер болууга умтулган жокмун, потому что биздин Кыргызстанда продюсер болуу өтө кыйын. Аны продюсерлерди билем. Кыйын. Эмне жагынан кыйын себеп мисалы? Себеп дегенде мындай, бир ырчыны колуңан келген жолун көрсөтүп, элге популярный кылгандан кийин ал ырчы 100% бизде мындай договорлор деле иштебейт да, контракттар деле иштебейт. Сен акырында эс алчы деп кетип калат да. Аны ошого убактын кетиресиң, кийин буйруса дагы бир 10 жыл иштешебиз, акча табабыз депчи. Андай Аягыңыз келбейт. Лучше менеджер болуп элечи. Популярный ырчынын менеджери болуп эле, той-поюн алып концерттерин уюштуруп ошондой иш кылган эле жагат. Биз эфирге даярданып жүргөн учурда бүгүн анан сиздин Instagram баракчаңызды кечэтен бери дейинчи. Ача албай койдук. Кыйналдык бир. Эмнеден Сиздин Instagram баракчаңыз жабык турбайбы? Закрытый аккаунт айталычы мында. Кызганычтан aynanбы Жок, жагандай? мен Эмнени артта болуп экен? көп ушинтип сен подписчик көбөйтөйүн деп атасың дейт. Жок, кеп анда эмес. Мындай көз тийүүлөр болбосун, жаман сөздөр болбосун. Тойго чейин мындай эсен аман азыр мен только той менен алек болуп атам да. Ошо өзүм Көздөн сактанып атасызбы? Да, өзүм типтеп алайын депчи. Анда үйлөнгөндөн кийин Айдын айымдын дагы жеке баракчасы жабылып калбайбы? Жок, мен айтып атам, бул деле ачып кое бербейсиң деп атат. Эми тойдон кийин ачайын. Тойдон кийин ачып коеюн деп атам. А так ачык эле жүрчү все время. Ошо тойго улам калганда ар кандай сөздөр боло берет экен, ар ким ар нерсени сүйлөй берет экен, ошодон улам мен жабып койгом, эч ким жаза албайт дагы да. Бул жөнүндө дагы эч кандай сөз уккум келбейт. Вообще не хочу. Койсун Көздөн сөздөн аябай коркот окшойсуздар. Жок, корккондо деле эмес, лишний раз мындай кылып аткан жумушуңа тоскоол болот да. Ошодон улам не хочу. Жакшы. Анан дагы бир суроо болсун да. Көптөгөн концерттерди уюштурдуңуз. Чыгармачылыктан көп достор таптыңыз. Мен билишим боюнча эң биринчи башталган бул кимдикинен баштадыңыз, менеджер болуп? Концерт уюштуруу боюнча эң биринчи баштаганда Мирбек Атабековдун концертин уюштургам Россияда. Андан кийин Нурлан Насиповдун уюштургам. Андан кийин кайра эле Нурландыкын уюштуруп кеттим ошо. Нурланды Россияга бир алып баргандан кийин элдер кайра сурай берди. Нурлан алып барам, зал толот, жакшы акча иштейбиз, келебиз, эмдиги жылда ошондой болуп эле. Нурландыкы аябай жакын болуп кеттик. Бул жакка келгенде менин үйүм жок болчу. Эми жаңы келгенде. Анан ошо Нурлан үйүндө жашап, экөөбүз чогуу жүрүп тургандай болуп калганбыз. Анан шоу бизнеске Нурлан Насиповдун аябай чоң салым тийди кошкону. Тамадалар менен, ошо шоу бизнестеги балдар менен, баары менен аралаштырган Нурлан Насипов болду, потому что ал менин родной катары жанымда алып жүрчү. Аябай уяттуу жака туулган күндөргө же бир жака кетип атканда жанымда мени ээрчитип алчу да. Кой уят, мен барбайм, сени чакырып атпайбы? Жок, сен барбасаң мен да барбайм. Жанымда жүрбөйсүң бас депчи. Жакын болуп калдыңыз. Да, ошо жакын, көп ошо Нурлан аркылуу көп тааныдым да. Жакшы. Азыркы учурда үй-жай бар, бардыгы бар, машина бар. Машина бар, үй-жай бар, бирок Бишкекте үй жок, Бишкекте эм алам. Эм алган атасыз, буюрса? Айылда ошо кичине үйдү түптөдүк буюрса. Биз дагы азыр байкап жүрөбүз, мындай көз чаптырып жүрөсүздөр да. Айдаган машинаңыз деле мындай карасак бир 15-20 миң доллардык машина. Мындай карай турган болсок. Анан каражат мынчалык кайсыл жактан да мүмкүн да кошумча каражат таба турчу Булактарыңыз бар, Да, фастфудну иштетип көрдүм, ар кандай жумуштарды кылып көрдүм. Концерттерди азыр мен кинолорду коем. Россияда 26 шаарга коем. Кореяда коем. Андан улам концерттерди кылып турам. И Кореяга барып келип кичине майда чүйдө ал жак бул жакка ташып турам. Ошодон улам дагы. Жакшы, ошондой каражат булактар таба турчу элер бар турбайсыз сиздан да. Сизде кандай болот экен? Каражат бир гана TikTok'тон болуш керек, рекламадан, Мен TikTok'тон реклама деле албайм. Instagram'дан деле азыр албай калдым. Так мен амбассадор болчумун Алмурт стордунчу. Ошол жакта иштечүмүн. Азырынча эми тойго дайынданыш керек болуп калып, аяктан каршы жумуштан чыккам. Бирок аларга айтып кеткем. Кайра келем деп. Үйлөнгөн эми
дей алайын деп. Ооба, бизде бүгүн кызыктуу маек болду болуш керек деп ойлойм. Аны телегөрүшүү чечет. Биздин болсо убакыт 1 саат бат эле өтүп кетиптир. Сиздерге болсо азыр эркин микрофон сунабы. Кеңиздер. Жалпы Кыргызстаныбыз, мекенибиз тынч болсун. Аман бололу, өнүгөлү. Кыргызстаныбызда жакшы адамдар көбөйсүн. Кыргызстаныбыз ар дайым биримдикте бололу. Чет жерде жүргөн бизде мигранттар көп. Ошолор аман болсун, ошолор бизди багып атат азыркы учурда. Баарына ден соолук. Ошол ата-энелери бул жакта тынч болсун, алардын иштери жүрүшө берсин. Сиздердин жалпы жамаатыңыздарга рахмат чакырганыңыздар үчүн, көңүл буруп. Ошо, баарыңыздарга рахмат. Сиздерге рахмат бергениңизге. Биринчиден чакырганыңыздарга рахмат. Биз Чыңгыз экөөбүз уже экинчи интервьюга келип атабыз. Ана Чыңгыз менен келгенде мындай экен. Интервьюга келгенде бул сүйлөсүн деп унчпай отура берет экенсиң. Бул сөйпкөндөн кийин кошулуп калсын. Чыңгыздын айткан сөздөрүнө кошулам. Үй бүлөлөр бактылуу болсун. Кыргызстан өнүгө берсин. Ошо биздин тоюбуз жакшы өтсүн. Рахмат. Сиздерге толуктай кошулабыз. Тоюңуздарды жакшы өткөрүп алыңыздар. Анан Кыргызстанда үлгүлүү бир үй бүлөлөрдүн катарын толуктаңыздар деп айткыбыз келет. Бир Чоң гана рахмат, кыргыз эле эмес, жалпы дүйнө жүзү сыймыктана турган үй бүлөлөрдөн болуңуздар, жүзүңүздөрдөн жылмай кетпесин. Бир гана жакшылыктарды каалайбыз сиздерге. Ал эми бизге кошулуп турчу убакытта келип калды ошо кесиптеш. Ардактуу телегөрүүчүлөр, биз сиздер менен коштошпойбуз. Бир гана эртеңки күнү түз эфирден кайрадан көрүшкөнчө, сак саламат болуңуздар, бар болуңуздар. Кызматта мен Арген жана кесиптешим Мээрим болду. Эпиртин